качан ич катуусун билебиз? Запор бул ич катуу. Азыркы күндө запор боюнча кайрылган бейтаптардын саны өсүүдө. Кары адамдар, жаш адамдар жана жаш балдарга чейин кайрылышат. Запор бул кандайдыр бир оорунун гана себеби болуп эсептелинет, мындай симптому болуп. Запор деп качан айтабыз? Ичиңиз 3 күндөн ашык катканда ошондо запор болуп саналат. Ич катуунун түрлөрү. Ич катуу мындай острый анан өнөкөт түр болуп, курч өнөкөт болуп экиге бөлүнөт. Курч болгондо эми биз башка мамлекеттерге путешествовать этип, суу алмашып, аба алмашып, тамагыбыз алмашканда убактылуу же болбосо стресс болгондо ошондо убактылуу катышы мүмкүн. Өнөкөт түрү бул 3 айдан 6 айга чейин ашып катуу. Кимдерде көбүнчө болот? Көбүнчө боюнда бар адамдар айымдарда жана ошондой эле кары картаңдарда, кары картаң адамдар, боюнда бар айымдар эмне себептен боюнда бар айымда кишечный перистальтика деп коет, кыймылы азаят бала чоңойгон сайын. Андан сырткары улгайган кишилерде карыган сайын ошо кишечный кыймылы начарлайт да, ошонун кесепетинен дагы ич катуу болот. Жана ошондой эле туура эмес тамактануу, суюктукту көп достаточно количествода ичпесе, жана ошондой эле клетчаткалар рационунда жок болсо, өсүмдүктөр, өсүмдүк майлары, жана ошондой эле ооруларга карап келсек, бул оорулардан өт оорулары, мисалы үчүн өттүн баштыкчасы жакшы иштебесе, гипофункция деп коет медицина тилинде, жакшы сокращаться этип, жакшы куйбаса, ошондо дагы өт суюктугу түшпөсө, же болбосо уйку безинин суюктугу убагында түшпөсө, ошондо да тамак жакшы сиңбей, заң жакшы заңдабай калышат да, жакшы чыкпай калат. Кантип билсек болот? Кантип билсек болот, адам жакшы заңдабай атканын. 3 күндөн ашык бара албасаңыз, жана ошондой эле свеча, сиропторду, дарыларды дайыма колдонсоңуз, дарынын жардамысыз өзүңүз бара албасаңыз, заңдын эмеси түрү аябай катуу болсо, баргандан кийин аябай кыйналсаңыз, ушулардын баары ич катуунун себептери болот. Жана ошондой эле кандай ооруларда кездешет? Бул нерв системасынын жабыркоосу, көбүнчөсүн постелде жаткан бейтаптарда болот, төшөктө жаткан бейтаптар. Булар инсульт алган, инфаркт алган, паркинсон менен жабыркаган, жана ошондой эле инфаркт алган ушул больнойлордо кездеши мүмкүн. Андан сырткары узак убакытка дары ичүү, мисалы үчүн кардиологический же болбосо жана давленияны түшүрө турган дарыларды, анемиянын дарыларын ичкенде, препараты висмута деп коет, денол дарыларын ичкенде, ошол дарылар дагы ич катырышы мүмкүн. Жана ошондой эле өттүн жана уйку безинин начар иштеши, убагында куйбашы, жана ошондой эле сахарный диабет, кант диабети менен узак убакытка жабыркоо дагы ич катууга алып келет. Жана ошондой эле калкан безинин начар иштешинде ошондо дагы адам ич катууга дуушар болот. Кандай кеңештерди бересиз? Эгер сиз узак убакыттан бери запор менен жабыркап жаткан болсоңуз, өз убагында адистерге кайрылганыңыз жакшы. Мен сизге кийинки кеңештерди бермекмин. Тамагыңызды карап жеңиз, тамагыңызда көбүнчө суюктукту көп кылганга аракет кылыңыз. Анткени биз суюктукту канча көп ичсек, ошончо кишечнигибиз, жоон ичегибиз жакшы иштейт да. 2 литрден ашык суу ичесиз, андан сырткары ошо рационуңузда мөмө жемиштерди, фруктыларды көбөйткөнгө аракет кыласыз. Андан сырткары уйкуңузду жакшы кылганга аракет кыласыз. Андан сырткары, эгер ошо ички органдарыңыз ооруганын сезип жүргөн болсоңуз, ошо өт жолдорун, уйку безин ошо УЗИге тартып, же болбосо кишечникти рентгенге обязательно адистин кеңешинен кийин гана көрүнгөнүңүзгө сиздерге сунуштамакмын.